Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен бүгүн сүйлөбөйүн дедим элем, түз эфирден берилдим, жооп бербей койсом болбойт. Мен кыргыз саясатчыларын коен жатагына чейин билем. Алтынбек Жапаров ары кыйшайганда оюнда эмне бар экенин билем, бери кыйшайганда эмне бар экенин билем. Ким эмне үчүн сүйлөп атат, ким эмне үчүн сүйлөбөй отурат, аны да билем. Мен эле эмес, ар бириңер билип калдыңар. Ар бириңер билип калдыңар. Жакшы ниетти айтып, жакшы максатты айтканы менен эмне каалап тургандыгыбызды биз баарыбыз билебиз. Пофамильно анын желанияларын перечинин айтып бер десеңер, мен аны да айтып берем. Бирок мен азыр биринчи муну айткым келет. Урматтуу төрага, депутаттар ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Азыр эки коллегабыз ант бергени турат. Президент ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Ага чейин ал анат каралбайт. Соттор ант бергенден кийин сот болуп эсептелинет. Ант бергенге чейин андай бийик жооптуу кызмат эч кимге берилбейт. Өкмөт кечиктирилбестен 2 жуманын ичинде ант берилсин деп Конституцияда жазылып турат. Бул эми созулуп кеткенде. Ушундай кыйын кезде, ушундай жооптуу чечимдерди кабыл алган өкмөт эмне үчүн бул Конституцияга колун коюп элдин алдына ант берген жок? Мен биз так ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Так ошондон. Ант бул биздин президенттер айтмакчы. Ыйык нерсе. Ант өзүнө эле эмес. Керек болсо бала чакасына чейин антты бузса тиет. Биз бүгүн оор кырдаалда закондо эмне жазылса так ошону аткарышыбыз керек. Бизге болуп көрбөгөндө түркмөндөр акыл үйрөттү. Борбордук Азиянын 5 мамлекети бизге кайрылды. Кыргыз туугандар, жаңжалдан чыгабыз десеңер, конституцияңарды жакшыбы, жаманбы, кабыл алынган тартипти сактагыла деди. Ошол боюнча бийликти түптөгүлө деди. Биз үчүн силердеги тынччылык маанилүү деди. Түркмөндөр айтып атат. Башка жагын айтпай эле коелу. Бүт дүйнө айтты. Кандай эрежеңер болсо ошол боюнча аткаргыла. Мен түрмөдө болуп келдим. Ал жерде дагы эрежени сакташ керек экен. Сактабасаң просто уят болосуң. Биз мына ошол эрежелер менен азыр аракет кылсак, эч ким утулган тарапта, уткан тараптагын кыңк эте албайт. Эч кимге биз повод бербешибиз керек. Бүгүн биз президенттик шайлоону даярдашыбыз керек. 10 жыл мурунку конституция кабыл алгандар, 30 жыл мурунку конституция кабыл алгандар ушундай кырдаал кокусунан болуп калса, депутаттар шайлай албай кала турган болсо, автоматтык түрдө 8-күнү шайлоо жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясы графигин түзүп, ишти баштайт деп айтып турат. Азыр бир талашып кетип калсак, эртең борбордук шайлоо комиссиясы иштин баштаганы турат. Биз депутаттар уят болобуз да. Ушул маселени чечип бере албай койгондугубузга. Эми максатты ачык керек да. Мен сүйлөбөй коеюн дедим эле, просто мүмкүндүк бербедиңер. Эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген уадасын аткарып, ким утуп келсе, конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчи, шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык, конституцияны уруп ойнобойлук. Элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлук дагы накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам.
Түркменистанның парламентінде отырып, жүгініп тұрып қол чағып тұрасыңдар. Бар арабызда жүгініп тұрып қол чаға тұрғандар. Талап қылса жүгініп тұрып, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келіп атады. Қалаушылар айтып атады. Таңдағыла. Ел жұрт, парламент. Екі жол бар. Таңдап алғыла. Тура мені көбі күн ойлайды, тура емес, Конституцияны қабыл ұшыл талаш тартыш болып атады. Екінші жол да бар. Бұл Түркменстанның жолы. Түп-түз кіріп барасыңар. Көп күтпейсің, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардың характерін емнеге жөндемде екенін, емне ойлап атқандарын білем. Сілер де білесіңер. Кімдер билікке келіп атқысы келгенін білесіңер. Ал ұлттылық қалса, башқасы келе тұрған, анысын да білеміз. Доронбай ака айтқандай, шорды қырғызым. Просто выборың жоқ. Анысын таңдасаң деле Мамайдың көрі, мұнысын таңдасаң деле Мамайдың көрі. Андан көрі шол бүгінгі система, айдан ашық, талашып, қырғыздың тек менталитетінде бар, кескен барма қорбайды деген. Дейіп, шындай ашық системаны сақтабайыз ба? Тура кемшілдігі бар Конституцияның. Ошон үчүн 10 жылда қарап көрелік. Бұт киімді кисең деле қайсыл жері қысат, бір 10 жыл дегендей білінді. Қайсыл жерде кемшілдігі бар екен, барыз білеміз. Ошол жерлерін оңда бербейсіз. Шайлоодон кейін. Шайлоо сөз өтүш керек. Бұл касалды айыктырууну береле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бұл шайлоо. Ел өзі таңдап алыш керек. Кимди таңдап алса, ошого разы, 5 жыл разы болуш керек. Болгону шайлоо ачык жанаттап өткөрүш керек. Эми борбордук шайлоо комиссиясы боюнча. Бул жерден депутаттар булардын моралдык укугу жок. Шайлоонун жарым болгондо таратып жиберебиз деп айтып атпайбызбы? Анткени булар подкупты токтото алган жок дейт. Подкупты ким жасады? Биз жасадык. Биз эмне үчүн өзүбүздү токтотконубуз жок. Булар подкупты токтото албады дейт. 200 жолу МВДга, министрге, ген прокурорго кат жазыптыр. Алар токтото алган жок, аракет да кылган жок. Алар көзүн жумуп коюшту. Бүт мамлекеттик орган саботаж кылып атса, ошол жердеги 12 адам колунан эмне келет? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жоопкерчилигибизди айтпайбыз? Силер жоопкерсиңер, силер карашыңар керек деп. Жоопкер болгон президент өзүнүн күнөөсүн сезди. Мен туура эмес кылып коюп турдум деп кетти. 200 карылууну аткара койгон өкмөт күнөөлүмүн деп кетти. Эми биз дагы күнөөбүздү сезип алдында. Акыркы 3-4 маселе бар. Ушул маселени чечип туруп, башка сүйлөбөйбүз, башка жыйналбайбыз деп айтып туруп тарап кетпейликпи? 3-4 маселе бар, кечирилгис жасай турган. Менин кыскача айткан сөзүм сиздерге ушул: келгиле биз маселени тез, ачык, өз абердин алдыбызда чечейлик. Убакыт тез өтөт. Эл тарых барына баа берет. Көңүл бургандыгыңызга чоң рахмат.